Assalamu alaikum, hurmatlı Sadır Nurko'yevich. Урматтуу көрөрман, сиз туура эле көрүп жатасыз. Бул Афганистан эмес, таза суунун мекени болгон кадимки Кыргызстан. Болгондо да мөңгүнүн астында жайгашкан Чоң Алай районуна караштуу бүтүндөй бир Шибе айылынын турмушу, учурдагы жашоосу. Tanıştırlarga su alып кетем да. O piyada manadan qaytып чыгышым кыйын болот. Суубуз банда ылай. Aparıp koysak gününe tunuytanan ertenki çayga şunu içeriz de. Kolay bizim en negizki kaygıyımız su meselesini bir çeşitlerse. Vallahi var su bakelez bana, su uzak ver. Yılay. Мен Абдуллаев Абдимухит ушул Шибе айылынын тургуну, 6 баланын атасымын. Жашым 38-де. Негизгиси эми ушул жерде чоңоюп, ушул жерде өскөндөн кийин биздин киндик канын тамган жерибиз. Баягы жашоо шарты катаал болсо деле биз үчүн баягы бейиштей туюлат мындай. Ушул Шибе айылы ушул жерге эл келип олтурукташып, ушул жерде айыл куралгандан бери ушул жерден суу ташып ишет да, ошол дарыядан. Аралыгы 2 километрден ашык да, эми айылдын аркы чекесинен. Ал жерде мына эртең май айында бул жака каналга суу бурулат. Ошодон сентябрь, октябрдын башына чейин каналдан ташып жибиз, калганын бүт бардыгын ошол дарыядан ташып жибиз. Октябрдан болгондо майга чейин бир 7-8 ай ошол дарыядан ташып жибиз да. Кышындасы ошол бир эле эшек өтө турган жол болот. Анан встречный баягы карама каршы келип калган мезгилде өткөрүш кыйын болот да. Bilen apkızın canlı çoğal, o boğayt da yolda mümkün emez de. Эшек деген бул баягы өзүн баскан жолдон чыкпаган жаныбар болгондуктан аны ошол бирөөсүнүз обязательно карга түртүп туруп, анан кийин баягы жүгү бар эшекти өткөрүшкө туура келет да. Анан баягы кар көпкө жаабай калган мезгилде баягы тебеленип, музга айланып калганда эшектер ошол тайгаланып туруп, флягалар менен кулап, мына жана өзүңөр деле менин флягамдан байкасаңар керек, флягалардын кулагы сынган ушундай бир эмелер бар да. Ошолордун бүт баары трамп алган флягдар да. Бюрократиядан тажаган айыл эли акырында президент Садыр Жапаровго түз кайрылуу жасашты. Assalamu alaikum, hurmatlı Sadır Nurko'yevich. Biz sizge Oş Ovalası'nın Çoң Alay rayonundagı Şibе ayılının jalpı elinin atıdan kayrılıp жатабыз. Bizdin kayrılgan sebebimiz tömönküçü. Biz Kırgızstanda kança ayıl bolsa oşolordun içinde. Özümüzdün Çoң Alay rayonunda 17-18 ayıldın içinde biz gana taza suga jetpey oturabız. Mına şunçalık bir tonduk bürokratiyalık kagazlar çoğulup bir 100 tüp arçaga takarıp oturabız. Bizge arça kerek mi? Adam kerek mi? Arça da kerek birok. Arça Xudaga şükür özümüzde var. Biz arçaga tiymeymiz. Biz arçanı özümüz korgoymiz kerek bolsa. Biz sizge kayrılganыбыз mana. Hurmatlı Nurdagı prezident gelip bizge 70 yıl Sovet doğruda yaşap. Andan keyin 30 yıl egemenlikte yaşap. Bir tipovoy mektep düşmedi de Sorunbay Şarip gelip bitirip ketti. Emi sizdin möhretimizin içinde dağı şu bizdin ayılga bir jakşına su çıkarıp verimizi suranabız. Jalpı eldin atıdan. Hoş. Men emi köyle jerde ayttım bana kagazdardı karasanız bana top dolup tom bolup jiyilip turat. Biroq işke açmaz. Bardığı var bir azmaz tokoyga bir nersege takalıp turat.
şunu bir kesip sizge biz bana jalpı elden atıdan bana yeriniz tarap durat. Sizge jalpı elden atıdan işinizge ıravaj versin. Iravaj degen bizim sözde işinizge iyilik degen bulur. Düştükte bu ıravaj dep aytılır. İşinizge iyilik, eşeneniz jarık bolsun. Sizge bir pata vereli şul işte siz möhnetiniz bütükçe aşırıp berinizge tilektesin. Amin. Amin elcim. Allah. Сөз болуп жаткан Чоң Алай районуна караштуу Шибе айылындагы таза суу куруу долбоору узундугу 8 километр, туурасы 6 метр болгон Кашка суу жайлоосунан келүүчү таза суу долбоору курчап турган чөйрөнү коргоо жана мамлекеттик агенттигине байланып турат. Бүгүнкү күндө ушул мекеменин жетекчилигинин уруксаты үчүн 3 жылдан бери ошол айылдын эли таза сууга жетпей келгендигин жергиликтүү бийлик кабарлады. Азыр биз ушул мекеменин жетекчиси Динара Кутмановага келип, өзүнөн түз маселелерди сурап, ошол таза суу долбоору кандай процесс экендигин чогуу күбө болуп угуп көрөлү. Жүрүңүздөр. Динара Асеевна, сиз да? Сизге кайрылып атышат могу жакта. Не могу понять. Чоң Алай районунан. Не, Шиве, ооба. Шиве таза суу боюнча. Сизге карай бул жак? Да. Нет, карачу, теперь мага карабайт. Жок, сизге караган учурдан баштап эмне үчүн чечпей жүрдүңүздөр ушуну? Как чечпей жүрдү? Чечилген. Сиздерге байланыштуу болуп 3 жылдан бери ишке ашпай келип атпайбы? Как 3 жылдан бери? 3 айда кандай мен чечем? Мен тиешелүү замым бар. Эме бердим задание. Я сейчас могу выяснить, почему чечилди же чечилген жок болот. Ошону выяснить этип бериңизчи. Давайте я выясню, хорошо. Планга киргизилген, ошол план негизинде жол салына берет, алар өздөрүнүн ишин кыла берет ромого. Ошондо жол 8 километр го, канча километр эле, не помните? Могу жерде что-то 1 километр деп. Жок, мына үстүңкүсү эле. Ал өзүнчө белки Токой чарбанын жеринен сырткаркы жери да бар да. Ата бизге кирген жери 2,5 километр. Токой чарбага 2,5 километр, э? Могу жерде турат, ооба, мына 2,5. Жок. Хорошо. Жок, 8 километр да, ал 2,5 башканы айтып атат. Анда эме белки жана 2,5 километрди биз лесостройство жүргүзбөй эле кылдыра берсеңер болот деп ал жерин чечкенбиз. Белки жагын сабыр жолоочу менен лесостройство жүргүзүп атабыз, жүргүзбөй атабыз, ошону кош керек да сабыр жолоочу иштеп. То есть процедура, да, идет? Хорошо. Хорошо. Бул жерде путать этип атат. 2,5 километр ал башка долбоор, таптакыр башка долбоор. Жок, мен перепутала. 8 километр деп атат. Азыр бул боюнча эч кандай иш кете элек бул. 8 километр боюнча планга кирген дейт. Планга кирген биз де жактан кандай маселени коюп атасыңар? Биз жактан вообще тоскоолдук жок. Мен лично өзүм ошо Ош начальнигине да айткам, Шиве боюнча контролдук алган. Мен бирип берем эртең, у меня же не под собой же. Азыр общий отделге беребиз, жөнөтөбүз. Могу хатка кандай поручение кеткен, ким жооп берген. Всю переписку сейчас поднимем. Но даже не запомнил. Эртең канчада келебиз? Позвоните. Бул мекеме ошол таза суу долбооруна кетип аткан Токой чарбасына, Токой өсүмдүктөрүнүн канча даана кыйылып, канча даана зыянга учурагандыгы тууралуу анализди эсептеп, иликтеп чыгып бериш керек эле. Бирок тилекке каршы түрдүү жооптор, түрдүү шылтоолор менен бүгүнкү күндө дагы маселени алыстатып келатат. Мунун баарына өзүңүздөр талдап баа берип коюңуздар.